Birinci соттық қарауда жаңағы, то есть доказательств недопустимым деп признать кеткіледі деген, сот отказал первый инстанция. Закон бойынша аны екінші инстанцияға абзал етсе болады. Бүгін екінші инстанция қарады, но однако бұлар қалтырып салды. Ошол эле Мадубаров алған квитанция $50,000 бергенбиз деп, ал копияда окулбайт. Ал ишке тиркелбеш керек закон боюнчачы. Однако бұл соттық коллега ошоны қарап салды. Как бы законный деп қойышты да. Мындай қарағанда ал законный. Кейін приговор шығарғанда аны есепке албайт да. Сот албаш керек аны. Күтте теге 15-ші жылқы кішкенекей приходный касса ордерде азыр ишке тиркеп алып ушу акча алган деген маанинде коюп атышат. Анан бир маселе, экинчи маселе жанагы депутаттар только злоупотребление служебным положением деген статья менен макулдук беришкен. Однако тергөө органдары госизмена деп чыккынчылыкты коюп алып анан азыр ошону тергөө атат. Мына туура эмес да негизичи. Канчасына чейин камакта калды, жана өзү алып келинбеби? Бүгүн камакта калды же калбаган каралган жок. Жанагы эмен доказательство исключение кылгыла деген мааниде каралган да. Ошол эле ушундай болду бүгүн. Өзү алып келди, өзү укту, өзү дагы айтты. Жактоочуларды колдойбуз деди. Жактоочуларды колдойбуз деди и ошо менен соттук коллегия баары закондуу деп чечип койду. Биз билебиз, законсуз болду. Мыйзамга жатпайт да. Эси ошол эле депутаттар мыйзамды жазгандан кийин мыйзам аткарылыш керек да. Ошол эле сот аткарыш керек, ошол эле отурган прокурор аткарыш керек. Однако аткарылган жок. Мыйзам бузулган бойдон кетип баратат. Анан эмне болуп бүтөт? Биз эми аны айта албайбыз да. Азыр кайра Первомайскийге барат, анан ишти карап баштайт. Анан биз ошол жерден кайра эле көтөрөбүз ошол эле маселени. Тетиги копия алып жарабайт. Ал ишти ошол копия менен Мадумаровду силер соттой албайсыңар. Алып келгиле оригиналды. Ким берди? Ким алды акчаны? Ошонун баарын далилдеш керек да. Анан соттук коллега ушундай чыгаргандан биз таң калып атабыз да просто. Өтө начар болуп атат. Себеби дегенде 95ке түшүп кетип атат дейт. Тияка скорыйды ана больницадан алып барып тияка жаткызып койду, кайра алда туура эмес. Ооруп аткан кишини тийбеш керек. Бизде адамдын ден соолугу эң жогору туруш керек да. Эч бир баасыз. Адамдын өмүрү өзү баасыз. А ден соолугу тоже баасыз да. Поэтому алып барып кайра жаткызган тоже туура эмес. Мына өткөндө деле силер билесиңер, Кыдыкбаев эле, политологчу. Политолог ушу өмөдөн СИЗОдон каза болуп калбадыбы? Казакбаев. Ден соолугуна ким жооп берет? Казакбаев. Анан жоопкерчилик ким алат мойнуна? Жоопкерчиликти ошо ким камаса, ким тергөөчү, ошол прокурор, ошол соттор жооп берет. Потому что адамдын ден соолугу деген Сама сегодня говорит о своем здоровье, жаловался. айтты бизге 95ке түшүп кетип атат дейт. Скачет дейт давление, өйдө болду болуп. Анан опасно да андай ден соолук менен кармаганга болбойт. Иштин жабык каралышы боюнча эмнелерди айтып атасыз? Эмне үчүн жабык каралып атат? Эми жабык деген ал секретный деп атат да. Биз деле айттык, секретный иш ошон үчүн карап атат.